Assalamu алейкум мекендештер. Мен Эмил Токтогонов, Кул атуу Эртаймаш Федерациясынын башкы машыктыруучусу жана негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын Кул атуу Федерациясынын президентимин. Өзүм Кыргызстан желегин көтөргөн мушкер болгон убагында канчалаган мушкерлерди дайындап, канчалаган дүйнөлүк чемпиондорду дайындадым. Мен элге кайрылуумдун себеби азыр аябагандай мына кухняда отуруп алып бир киши биздин ошол мына Валентина Шевченкодай болгон, Бусурманкул Камряандай болгон, Жумабекул Актилекдей болгон биздин баатырларыбызды корозго теңеген бир сыймык деген адам бар экен. Кухнясында отуруп алып эле, тамеки чегип ичип отуруп алып эле биздин мушкерлерди жамандап, бой бес правилга барбагыла, коростордой болуп согушпагыла деген бул кандай туура эмес. Сен кем акылсың? Биздин мушкерлер керек болсо ошол Кыргызстандын желеги үчүн канын төккөн, жанын берген. Сен ошону өзүңдүн ушаң менен аны айтмак эмессиң. Сен просто эле мээң кайкы болуп калган. Сен антип айтпашың керек. Ошол адамдар өмүр бою мына кичинекей кезден бери күнү түнү дебей тренировка кылгандан дагы канын аябай, жанын аябай. Эрежесиз Эртаймашка эмес, биздин спортчуларга керек эмес. Даже мына биздин улуттук көкбөрүгө да асыла баштадың. Бул деген биздин ата тегибизден бери ойнолуп келген көкбөрү. Мына мен көкбөрүнүн Нарын областы боюнча федерациясынын президенти болуп жакында дайындалдым. Жакшы түшүнөм көкбөрүнү. Бул не деген тантык көкбөрүгө барбагыла деп. Не деп тантып атасың сен отуруп алып кухняңда? Антип эч качан элди туура эмес жака үгүттөбө. Керек болсо ошо кухняңда отуруп алып тамеки чегип көрсөтүп атасың жаштарга. Бул не деген үлгү? Биз жаштарды спортко тарта албай атсак, жаштарды спорт менен алектенсин, тамеки чекпесин, арак ичпесин, денисин чың болсун, күчтүү болсун деп атсак, сен келип алып тескери сүйлөп атасың. Антип айтканың туура эмес. Антип айтканың үчүн жооп бересиң сен бир күнү. Бизди коросторго теңеп, биздин мушкерлерди. Не бул андай кылганың? Туура эмес ал мындай кылганың. Элди экиге бөлүп, элди чоң казатка аттангыла деп, элди чоң казатка аттандырган сен эмессиң бул жерде. Мына чоң казатты кандай экен биз көрүп жүрөбүз мына. Угуп жүрөбүз, окуп келгенбиз Манас атабызды. Чоң казатка деген Манастай болгон баатырлар, эл сыйлаган баатырлар алып барат. Кухняда отуруп алып эле тамеки чегип, арак ичип отуруп алып эле сен айвандай болуп элди чоң казатка өндөгөнүң кандай бул? Өзүңдүн сасык политикаңды кылсаң кыла бер да спортко тийишпей.